акындык өнөрдүн алып болгон Жеңи жок атабыздын өмүр таржымалын чагылдырган тасма тартылып жатканына күбө болуп турабыз. Бул жерде ушул даңазалуу инсандын 27 жаш курагы аксыдан таласка кайтып келген учуру экрандаштырылып жатат. Дал ушул эпизод үчүн ушул жерде 200дөй адам эмгектенүүдө. Жеңи жоктун жаш курагын Кыргыз улуттук драма театрынын артисти Амангелди Шеркул уулу аткарууда. Ал Залкардын образын көрүүчүлөргө жеткирүү өнөр сересиндеги өзүнө артылган өзгөчө ишеним экенин сезип турат. Ичибизден толкундоолор болот, агайларыбыздан, улуу муундан кеңеш сурап, анан акырая келип, колубуздан келет, ушуну окуп үйрөнгөнбүз деп ушул ролго даярдандык. Комуз үйрөндүк, Жеңи жоктун обондорун үйрөндүк, кандай чертиш керек, кандай черткен, кандай төгүп айткан, ошол ыкмалардын баарын үйрөндүк. Жеңи жоктун образын жеткиликтүү ачып берүү үчүн кино ишмерлерине төкмө акындар жардам берип, өзүлөрү да кошо киного тартылып жатышат. Буга чейин токтогул атабыз үчүн тасма бар эле, андан кийин акындар жөнүндө тасма жок эле да кино. Бул Жеңи жок атабызга кайрылгандык, улуттук өнөргө басым жасалгандык, улуттук өнөрдөгү казыналуу өнөрүбүздөгү улуу залкарларга кайрылгандыгы, бул кыргыз өзүн өзү таанып аткандыгы деп билем да. Көк сулуу экөөбүздүн тагдырыбызды чечсе, бир гана болуш экен чечет. Жеңи жоктун жашоосу, сүйүүсү бүтпөс дастан. Ал бала чагынан баштап көргөн оор күндөр, окуялар кинону көрккө бөлөйт. Илгерки боз үй, кийимдер, жасалгалар баары 19-кылымды эске салып турат. Тасма УТРКнын Кыргыз телефильм студиясы тарабынан тартылууда. Баардык тең Кыргыз драма театрдан, башка театрларда иштеген актерлор, эң күчтүү актерлорду тандадык. Ошон үчүн эми аракет кылып атабыз. Ушул тасмабыз Жеңи жок атабыздын деңгээлине жетсе, кандай сонун болот деген ушул биздин максатыбыз. Суу самырды тандадык, Бишкектен тарттык, көлгө барып, Каркарадан тарттык. Кыргыз телефильм 1980-жылдардан бери даңазалуу тасма тарта элек. Мындай ийгилик Акбаранын көз жашы, махабат дастаны менен токтоп турат. 40 жылга жакын убакыттан бери ири долбоор алгачкы жолу ишке ашырылып жатат. Муну менен УТРК кино сүйүүчүлөргө, маданият тармагына өзгөчө белек тартуулаганы турат. Көп актерлор ар кайсы кинолордо тартылышат да. Анан ошолор деле айтып атышат, ошо Курман Жандаткадан кийинки эле кино ушу болот экен депчи. Анткени алар да масштабты көрүп атышат, тартуу иштеринде да көрүп атышат кандай иш болуп атканын. УТРКнын Кыргыз телефильмдин эң ири долбоорлорунун башаты деп эсептейм. Себеби дегенде биздин планда, Кудай буйрса, башка өлкөлөр менен копродукцияларды да чыгаралы деп жатабыз. Ошондой пландарды атабыз эмдиги жылдарга, мисалы башка дагы тарыхый кинолорду тартабыз деп пландаштырып атабыз. Фильмди тартууга актёрдук курам, чыгармачыл жамаат гана эмес, ушул жергиликтүү тургундар да жардам берип жатышат. Мына бул жерде мотурайган жаш балдарды көрүп турабыз. Ушу кайсы фильмге тартылып жатканыңарды билесиңерби? Жеңи жок акын жөнүндө кабарыңар бар да? Кандай акын болгон? Жеңи жок акын чыгармасында азыр болсо, биз болсо качып жатабыз, жардам берип. Жана Жеңи жок акын болсо бул өзү нагыз жана мыкты акындардын бири болгон, залкар акындардын. Ал ушул эл оозунда жаңыдан чыгып, кичинекей кезинде жаңыдап эл оозуна калып баштаганда ошол жеңи жок кийим кийген экен да. 1,5 саат, 2 саат кинону көрүп оңой экен деп ойлосуңар да, кандай экен кинонун түшүнүгү? Ооба, мен кино тарткан оңой эле деп ойлочумун, бирок кино тарткан кыйын экен да. Дубль деп эле баш айланып калат экен да. Фильмди тартуу үчүн мамлекеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Демөөрчүлөр да көмөк көрсөтүп жатат. Тасма ноябрь айында даяр болуп, көрүүчүлөргө сунушталат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.